Жахилия доорундагы пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде коомундагы же болбосо элдер каршы турган пикирлер, сөздөр, амалдар, кадамдар, абалдар ошол доордогу калган, мисалы кээ бир нерселер бар да, баягы адамда көрө албастык, ичи тарлык, эки жүздүүлүк, ушул сыяктуу бир жаман сыпаттар Адам алейхисаламдын балдарынан бери келаткандай эле ушундай ыйманга каршы, исламга каршы, пайгамбарларга каршы, Аллах Тааламдын мыйзамына каршы болгон нерселер деле уланып келатат. Бул нерсени эгер биз билбесек, үйрөнбөсөк, ага түшүп калышы толук ыктымал. Мына ошонун биринде пайгамбар алейхиссалату вассаламга айрым адамдар үзүрүн айтканда, эмне үзүр, мындайча айтканда шылтоо же бир жүйөсүн айткан. Биздин сага ыйман келтирбей койгонубуз, Аллахка ыйман келтирбей койгонубуз бул тагдыр деген да. Көнбүз, бирок бул бапта толуктайт. Мындайча айтканда Аллах Тааламга биз жүйө келтире алабыз. Алдына кайтып бара турган болсок, эмнеге силер капыр болдуңар деп айтса, сен айтпадың беле, баардык нерсени билгесиң, жазгансың, иреттегесиң, тагдыр кылгансың. Мына ошонун негизинде биз капыр болдук, күнөөлөргө түштүк деп тагдырдын өзүн Аллахтын өзүнө жүйө катары, шылтоо катары биз көргөзө алабыз деген. Ал эми чындыгында Алла Таалам аларга шылтоо, жүйө катары калтыра тургандай кылып таштаган жок эч нерсени. Аллах Таалам адамдарга ыктыяр берди, күч кудурет берди, каалоо берди. Берип эле койбостон ошол нерсени баяндап берди, жакшылык жол, жамандык жол жана адам баласына, адамдарга мүмкүнчүлүктөрдү берди. Кааласа муну кылат, кааласа тигини кылат, кааласа таштайт, кааласа аткарат. Адамдар өздөрү да сезет, эч ким мажбурлоо иретинде бир нерсени кылбайт, кааласа сүйлөйт, каалабаса унчукпайт. Жана ошондой эле Аллах Таалам баяндап койду. Адам балдарынын күнөө кылышын жана капырчылыкка түшүп кетишине жактырбайт экенин, нааразы экенин, бул нерсеге Аллах Таалам ыраазы болбойт экенин дагы баяндап кеткен. Зумар сүрөсү 7-аятында «Валя ярда ли айбадихи аль-куфур». Аллах Таалам кулдарына капырчылыкты каалабайт, ыраазы болбойт. Бирок ошондой болсо дагы тагдырда айрым адамдардын бешенесинде капырчылык жазылган болсо дагы, бул Аллах Таалам ал нерседен ыраазы экендигинен кабар бербейт. Аллах Таалам тагдырды жазат, айрым тагдырдан Аллах Таалам ачууланат, ыраазы болбойт. Тагдырдын Аллах Тааламдын сыры мына ушулдан бирден бир хикматтарынан адамдар айырмаланышы үчүн. Чынчыл менен жалганчы, эки жүздүү менен чынчыл, капыр менен момун, мына ушуларды айырмалаш үчүн дагы адамдар жүздөрү билиниши үчүн дагы Аллах Таалам хикмат, даанышмандуулугу менен жазып койгон тагдырды. Ал нерсе жагымсыз болсо дагы, Аллахка жакпаса дагы, бирок бул нерсени бир ойноп, баягы кыларга иши жок болуп жазып койгон жери жок. Мунун баардыгы Аллах Таалам хикматы менен ошол нерсенин акыбети бар экени, жакшы кылган адамдарга жакшы сыйлык бар экенин, жаман иштерди кылгандарга аягында жаза бар экенин баардыгы иреттелип жазылып калган. Ал эми бул капырлардын тагдырга шылтаган шылтоосу суу кечпеген, арзыбаган, болбогон бир кеп. Аллах Таалам биз мына мусулмандар, ахли сунна вал жамаа белгилүү, бизде ыктыяр бар, эрк бар, жогоруда айткандай. Мына ошон үчүн хадистерде келгендей, мисалы жинди адам, жинди болуп калган адам, ал эми мажбурланган адам, ошондой эле уктап калган адам, унутуп калган адам эмнеге жазаланбайт? Себеби ал учурда ал адамда ыктыяр болгон жок. Мисалы бирөө сенин башыңды кесем деп колу бутун байлап койду, намаз окуп албай калды, бир себептер деп коелу, мажбурланган түрдө бир ишти кыл. Ыктыяр жок да. Ошон үчүн жазаланбайт айткан сөзүнө, ошол кездеги кылып алган амалына. Уктап калды, уйкуда уктаган адамдан да жаза көтөрүлгөн. Жинди адам акыл эси ордунда эмес. Акылы ордунда болгондо ал адамда ыктыяр болмок, акылы менен айырмалап пикир кыла алмак. Ошон үчүн түшүнүктүү, зына кылган адам болобу, уурдаган адам болобу, таштаган адам болобу, намаз окуганбы, окубаганбы, жакшылыкты кылган адам дагы, жамандыкты кылган адам баардыгы өз ыктыяры менен кылат, бирок мунун аягында натыйжасы, акыбетинде жаза бар. Жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык. Мына ошон үчүн Аллах Таалам пайгамбарларды, элчилерди жөнөткөн, ширктен кайтарып, капырчылыктан кайтарып, буга чейинки сабактарыбызда айткандай, эгерде Аллах Таалам ыраазы боло турган болсо, анда эмнеге китептерди түшүрмөк эле, эмнеге пайгамбарларды жөнөтмөк эле? Мунун баардыгы адамдарга болгон ачык баян, эч бир шылтоо калбайт адамда. Күнөөсүнө дагы, капырчылыгына дагы, адашуусуна дагы,
шылтоолоп Кудайдын алдына бара албай тургандай кылып туруп Алла таалам бүт нерсени ачыктап баяндап берип койгон. Акыл десе акыл, мээ десе мээ, көз, жүрөк, пайгамбарлар, баяндар, аалымдар. Ошон үчүн Куранда Алла тааламдын баяны ачык айкын. Эй Мухаммад айткын: "Фалиллахул худжатул балига". Аллах тааламдын жүйөлөрү, баяндары, далилдери ачык айкын, жеткиликтүү. Ошон үчүн бир эле учурда ушуну эстеп калыңыздар. Бир эле учурда тагдырга шылтасаңыз болот. Тагдыр экен деп. Ушуну айтсаңыз болот да, кадимки жүйө катары. Эмнеге ал бир кыйынчылыктарга, жашоодогу болгон бир мусибат, кейип, кекшип, наалып, андай мааниде эмес. Бул Алла тааландын бешенебизге жазып койгон тагдыр экен, Аллахтын каалоосу болду деп сабыр кылып, бирок күнөө ишке тагдырга шылтабайсыз. Көрдүңүздөрбү айырмасын? Арак ичип алып эми Кудайдын тагдыры экен эмне кылам дебейт. Зына кылып алып Кудайдын тагдыры экен эмне кылам дебейт. Жаман иштерди, бузук иштерди кылып намаз окубай анан Кудайдын тагдыры экен намаз бешенеме жазбаптыр дебейт. Күнөө ишке эмне кыласыз? Күнөө иш кылып алсаңыз, заматта кайтып тоо кылып, өкүнүп, пушайман болосуз. Ошол нерседен алыс болоюн деп. Ал эми күнөө иштериңизге азыркы учурда эмне пайда алабыз бул сабактан? Мурункуларда мейли, мурункулар тагдырды шылтап, капырчылыгына, күнөөлөрүнө шылтап, ыйманга келбей коюптур. А бүгүнкү күндө кандай коркунуч? Бүгүнкү күндө мусулмандар, момундар үчүн коркунучу тагдырды шылтап, күнөөлөрдөн тоо кылбай жүрө бербеш керек. Тагдырды шылтап, жакшылыкка бет албай жүрө бербеш керек. Алла сактасын. Эгер ошондой кейип боло турган болсо, мурункулардын дагы катасына түшкөн болобуз. Бул мындайча айтканда караңгы доордогу калып калган капырлардын кылык жоруктарынан. Андан кийинки бөлүмдө Шейх Аузан Хафидахулла айтат, тагдырга тиешелүү дагы. Мындайча айтканда шарият менен тагдырда карама каршылык бар деп шылтоолоп, ыймандан алыстагандар. Кантип Аллах таалам тагдырды жазып коет дагы, андан кийин мындайча айтканда капырчылык бар, ыйман бар жазып коюп, буйруктар, тыюуларды берет шарият кылып дейт. Эч пайдасы жокко, эгер бул нерсенин баардыгы жазылып кала турган болсо, тагдыр болуп, баары чечилип жазылып калган болсо, анда тагдырга эле таяна берейли деген жүйөнү келтирген. Жахилиятта караңгы адамдардын доорунда, же болбосо пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы келген маселеде. Ар ким каалаган жолду жолдой берсин, себеби бул тагдыр. Кыямат кайымга барсак, айтабыз, тагдыр менен шариятта карама каршылыктар бар экен. Биз ошол жол менен эле жүрө бердик. Баарын жазып коюп туруп, анан кантип сен буйрукту, тыюуну бересиң? Баары жазылып калган болсо деп шылтоологон. Бул дагы бир шылтоолор да. Шарият менен тагдырда карама каршылык бар деген. Алла таалам ширкти, күнөөнү, капырчылык тагдыр кылып жаздыбы? Жазды дейт. Анда болду, ошону биз кыла беребиз деген да. Бирок Аллах таалам тыйды го бул нерседен, ыктыяр берип адамга. Ошондой эле Алла таалам ыйманды жазды, түз жолдо жүрүүнү жазды, оңолууну жазды. Булар нерседе тагдыр менен шарияттын ортосунда, Алланын мыйзамы ортосунда карама каршылык жок. Мындайча айтканда, Алла таалам адамдарга ыктыяр берген, каалоо берген. Күнөө иш кыла турган болсо өздөрүнө кайтат. Ошон үчүн күнөө кылган адамдарды Алла таалам кыямат кайымда жазалайт. Могу бапты жакшы түшүнбөсө туугандар көп угуп каласыздар да. Ушул шайтандын бир адамдарды азгырып, күнөө иштерге таштап, тоо кылдырбай, кайттырбай калышка себептердин бири ушул тагдыр маселесинде. Шайтан иблистин ойлорунан, пикирлеринен бул. Ушинтип адамды калтырып салат, Алла сактасын. Адамда ыктыяр бар, ошон үчүн жакшылыкка бет алат, аягында акыретте Аллахтын алдында сооп алат. Жамандыктарга түшө турган болсо, күнөө иштерди кыла турган болсо, ошонун артында акыретте күнөө алат. Бул нерсе тагдыр болуп жазылса дагы, бирок Алла таалам алардын амалдарына, кылган иштерине акыретте тагдырда жазылса дагы жазасын берет. Ушул тагдыр маселесин баяндаганда сахабаларга пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан да, силердин ар бириңердин бара турган жайыңар белгилүү деген. Мейли бейиште болсун, тозокто болсун. Ошондо сахабалар айтышты: "О Аллахтын элчиси, андай болсо биз ушул жазылган китебибизге эле таянып, амалыбызды таштап салабызбы?" деген. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Жок, силер амал кылгыла, аракет кылгыла. Ар бириңер эмнеге жеңилдетилген болсоңор, кайсы нерсеге жаратылган болсоңор, ошол нерсе силерге жеңилдетилет" деген. Бейиш адамдарына бейиштин амалдары жеңилдетилет, тозоктун адамдарына тозок амалдары жеңилдетилет. Алла таалам Куранда Лейл сүрөсүндө айтат, ушул сүрөнү окуган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин айтып туруп: "Фамма ман ата ваттака ва саддака бил хусна фасану яссируху лил юсра". Ал эми ким өзүн таквалык кылып, Аллах тааламга бет алып,
жакшылыкка умтулган болсо, жана чынчыл болуп Аллахтан келген ыйманга ишене турган болсо, көрдүңүзбү, ишенип анан амалды айтып атат, аракетти айтып атат, берүүнү айтып атат. Анда биз аны жакшылыкка, жеңилдикке жеңилдетип беребиз дейт. Адам умтулса, Алла таалам да берет, жеңилдетет. Ал эми ким текеберленип өзүн Аллахка муктаж эмесмин деп сараңдык кыла турган болсо, Аллахтан келген ыйманга, исламга жалганга чыгара турган болсо, аны биз оор күнөө иштерге жеңилдетип коебуз. Ошон үчүн кээ бир тозоктун адамдары билбейбиз эми, бирок ушу аламат белгилеринен жанагындай чоң күнөөлөрдөн кайтпагандыгы, куфур сөздөрдү, капырчылык сөздөрдү сүйлөп жүрө бергендиги, оор күнөө иштерди жеңил кыла бергендиги бул дагы белгилерден, Алла сактасын. Ал эми кимге жакшылык амалдар жеңилдетиле турган болсо, Аллахка мактоо айтып, шүгүр кылып, амалдарды улантып бериш керек. Адам бала жакшылыктарды кыла берет, жамандыктардан алыс боло берет. Бул тагдыр, Аллах тааламдын сыры. Аны изилдеп, чукулап, ичине кирип, белгисиз нерселерге кирип, адам аша чаппаш керек, чектен чыгып. Ал эч кандай натыйжа бербейт. Мына биз түшүндүк, бизде ыктыяр бар экенин, каалоо бар экенин, бул нерсенин баары амалыбыздын баары тагдырыбыз жазылган экенин да билдик, бирок таштап салбайбыз өзүбүздү. Тагдырга таянып калбайбыз. Мына ушул нерсеге канча деген тарыхта адамдар азгырылып, тагдырга шылтоолоп, өзүнө өзү күйбөй, өзүнө өзү куткарбай өтүп кетти. Ошондой кейипти кайрадан биз кийип калбайлы деп. Кээ бирлер бар, угуп жүрсөңүздөр керек, мындай башка нерселерге мисалдап коет. Эми Кудай таалам жазбаптыр да, эмне кылам эми деп. Жакшылык ишке умтулбайт да, ошонун баардыгын тагдырга шылтоонун бир түрү да бул дагы. Мындай чыкканда Аллах таалам жазганда мен деле жакшы болмокмун деген сөз. Өзүн артка тартып, жакшылыкка умтулбай, жамандыктан тыйылбай, Аллахка шылтап койгондор мына ушул кейиптин бири. Эми ушул тагдырда 4 бапты алдык да, аягында жыйынтыктап, ушул бөлүмдү бүтүп аткандан кийин, ушул негизги адамдар тагдыр маселесинде жана шарият маселесинде тагдырды бири-бирине карама-каршы бар деди. Бири тагдырга шылтоолоду, бири биз мажбурланганбыз деди. Ошо биринчи түрдөгү адамдар тагдырды тастыктайт, тагдыр бар экенин. Бирок шариятты четке кагат да. Шарият эмне деди? Шариятта адамдын ыктыяры бар деди. Жамандык менен жакшылыкты өзүң айырмалайсың. Жакшылык кылсаң жакшылык, жамандык кылсаң жамандык деп айтып атса, булар эмне деди? Биринчи топтогулар жок, шарият жок, биз мажбурбуз деди. Эмнени кылсак да бардыгы Аллахтан деп койду болду. Аллах ушуну каалап атат, ошон үчүн биз кылып атабыз деген. Жабриялар. Экинчи бөлүмдөгүлөр шариятты тастайт, мындай ыктыяр бар бизде дейт. Бирок тагдырды четке кагып салышкан кайра. Булар кадариялар. Ошондой чыкканда тагдырды биз жаратабыз дегендер. Тагдыр өзү жок, качан биз кылганда анан Алла таалам билет дегенде. Аллах таалам жөнүнө эле биз таштап салган, билбейт. Ким бейишке түшөт, ким тозокко түшөт билбейт. Качан биз жамандыкты кылганда анан Алла таалам билет. Качан биз жакшылык кылганда ошондо Алла таалам билет. Алла сактасын. Булар да адашкандар, жабириялар, кадариялар. Үчүнчү бөлүктөгү топ адамдар шариятты тастайт, мындай ыктыяр бар дейт. Тагдырды да айтат, жазылган тагдыр бар дейт. Бирок ортодо бири-бирине карама-каршылыктар бар дейт. Жаңы эле биз сабакта айтпадыкпы? Шарият менен тагдырда карама-каршылык бар деп шылтоолоп, айрым мушриктер пайгамбарыбыз каршы чыккан дедик. Кантип десе, алар айтып атат. Эмнеге шариятта муну кыл, муну кылба, бул арам, бул адал, бул тыйылбады дейт дагы, ошол үчүн дейт, тагдыр бар, мурун бар, жазылган го дейт. Жазылган болсо, анда эмнеге шариятта тыят деп туруп, булардын башы айланып туруп, бири-бирине карама-каршы урганда, биз бул жолду жолдобойбуз деген. Аллах сактасын. Булар кимдер? Булар ошол мушриктер. Шарият бар деп, шариятты да четке какты, аягы барып, анан тагдырды да четке кагып салган. Эмнеге десе, ортосунда бири-биринде карама-каршылык бар деген. Ал эми 4-чү топтогулар болсо, бул шариятты тастайт, адамда каалоо, ыктыяр бар, жана тагдырда бар, бүт нерсе жазылган. Жана бул эки нерсе бири-бирине карама-каршылык келбейт дейт. Бул кимдер? Бул ахли сунна вал жамаа, мусулмандардын акыйдасы. Биздин айтып атабыз, тагдыр да бар, бүт нерсе жазылган. Жана ошондой эле бизде ыктыяр да бар, каалоо да бар. Биздин ыктыярыбыз, каалообуз Аллах тааламдын каалоосунун астында. Бизде эрк бар, жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык. Бирок ошондой болсо да Аллах таалам бар нерсени билип, эмне кыларыбызды билип, эмнени таштаарыбызды билип, ошол нерсе жазылып калган. Андан кийинки бөлүктө ошол доордогу пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы чыккан адамдардын адашууларынан дагы бири табияттагы болуп аткан абалдар. Жамгыр, суу, сел каптайт, борон болот, эмне болот? Ушул нерсенин баардыгын мындай Аллахка таандык кылбастан, ошол табияттын өзүнө
ташбоор ажал, табият каарданды, табият ачууланды, табияттын каары, табият менен таттуу болсоң табият сага ырайым кылат. Жаратылыштын өзүнүн бир жаны бардай мамиле кылат Алла сактасын. Күнгө өзүнчө бир кудурет берип, айга өзүнчө кудурет берип, табияттын каарынан коркуп, могу тоонун ээси бар, могу күн деген ачууланат, ай, көл ачууланат. Анан бул деп ошентип табиятты тилдеп, табиятты сөгүп, ошентип акыры барып эмне кылат? Табиятка бир эч кандай бул дагы болуп аткан аламаттар, белгилер, жаратылыштагы кубулуштарды Аллахка таандык кылбай, өзүнө таандык кылып сурат. Аллах жок да биякта, Аллах сактасын. Мына ушундай кылыктар болгон. Акыры барып анан бүт нерсени табиятка таандык кылып алгандан кийин балее келсе дагы табиятты сөгөт. Аллахка кайтпастан. Өлсө дагы бул дүйнөдө ошо табият бизди өлтүрөт. Күн келет, түн келет, күн келет, түн келет. Жума өтөт, ай өтөт, жыл өтөт, анан биз картайбыз, анан табият өзү өлтүрөт. Аягында эмне деди? Бизди өлтүрүүчү, биз бул дүйнөдөн өлгөндө эч кандай периште келбейт, эч кандай жаныбызды алып кетпейт, эч жакка кайтпайт, жөн эле табияттын жана жалбырак кандай жашыл болуп чыгып, кайра саргайып жок болгондой эле биз деле адам ошондой бир бөлүкчөбүз дегендей барган Алла сактасын. Баштарына бир кайы келсе, жакшылык келсе, баардыгын табиятка шылталаган. Баштарына жамандык келе турган болсо, аны да табиятты сөккөн. Аллах тааламга, жаратканга таандык кылбай, табиятка таандык кылган. Болбосо табият деген эмне? Бул табият махлук, Аллах тааламдын жараткан айы, күнү, борону болобу, шамалы болобу, сели болобу, суусу болобу, эмнеси гана болбосун. Анда кудурет жок эч кандай табиятта. Табиятты Аллах таалам башкарып турат. Бирок булар ошол башкаруучуну четке каккан да. Бул Аллах тааламды четке каккан. Алар айтышты, биз бул жашоодо жашаганыбыз, дүйнөдө жашаганыбыз, өлгөнүбүз, бул дүйнөгө тирилип келгенибиз, бул дүйнөгө жаралганыбыз баардыгы бизди тек гана ушул табият гана өлтүрөт бизди. Жөн эле картайып өлөбүз. Кадимки жана жалбыракты мисалдагандай. Мындайча айтканда акыретти четке каккан. Сурак күн бар экен четке каккан. Тирилүүнү четке каккан. Өлө беребиз, кайра тириле беребиз. Жана жалбырак кайра күйүп жок болот, күзүндө жыйнайбыз, өрттөйбүз, кайра жазында жалбырак жашылданат. Адам балдары кудум ошондой. Эч кандай сурак да жок, акырет да жок, эч нерсе жок. Эч ойлонбой эле койгула деп эле ушинтип түшүнүшкөн. Аллах сактасын. Жатындар төрөй берет, жерлер жута берет. Ошону табиятка шылтоолоп, анан табиятка өчөшүп, айрымдар табиятты мактап, табият менен таттуу мамиледе бололу деп, айрым жаккандары мактаган, табияттан бир кырсыктар келсе, аны жамандаган. Эч кандай бизде ажал деген жок, тагдыр деген жок, периштеге деген жок, жан деген жок. Жөн эле ушул табиятпыз биз деген. Аллах сактасын. Ушунун бир бүгүнкү күндө да калдыктары бар. Караңгы элден калган калдыктар бар. Анын бири жанантип табиятты сөккөндөр. Таң каласың, эмнеге сөгөсүң табиятта жан жок экенин билсең. Мисалы үйдө темир бар, колуңузда ручка турат. Адам ошо ручканы, темирди, телефонун сөгөбү бир нерсе. Жаны жок деп билет. Аны мен кыймылдатам, мен жылдыратам деп. Ал ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер табиятты, могу заманды сөкпөгүлү деген. Себеби бул заман Аллах таалам. Мындайча айтканда Аллах таалам башкарат. Ошол жараткан бул нерсени. Табиятты, заманды сөгүү Аллах тааламды сөккөн болот. Ал эми табияттагы болуп аткан кубулуштар, ар кандай нерселер баардыгы Аллах тааламдын тагдыры менен. Хадис кудисте айтат, адам баласы мага аза жеткирет дейт. Мындайча айтканда зыян, жагымсыз сөздөрдү сүйлөйт. Табиятты, заманды, погоданы сөгүп. Бул менмин го дейт. Менин колумда го. Мен алып келем го түндү, мен алып келем го күндүздү. Кимде ким табиятты, заманды сөгүү бул Аллах тааламды сөгүү. Себеби Аллах таалам жасап атат. Аллах таалам оодарып атат. Аллах таалам жер бетинде болуп аткан аламаттар, жанагындай жаратылышта кубулуштар, сел, борон, топон суу, шамал бүттүгү табиятта эч нерсе жок. Бул бүт Аллах тааламдын кылганы. Аллах тааламдын өзгөртүп аткандыгы. Мына ошон үчүн мусулмандар Аллах сактасын, бул нерселерден ушундай мурунку доордогу адашкан караңгы адамдардын кылыктарынан сак болуш керек. Ал эми мусулман адам мындай келет экенбиз, бул биз Аллах таалам бизди эскертүү үчүн берип атат. Капырларды ыйманга келсин деп, мусулмандарды кайдыгерликтен ойгонсун деп, күнөөдө жүргөндөр тоо кылсын деп эскертүү тараптан жөнөтөт. Силерге жетип аткан ар бир ыңгайсыз мусибаттар, проблемалар, ызы-чуулар булар силердин кылган колуңардагы күнөө үчүн. Ошон үчүн мусулман адам өзүн жемелеш керек. Табиятты эмес, өзүн жемелеп, өзүн күнөөкөр тутуп, ушунун баленин баары менин колумдан.
Ушу колумдун себебинин артынан Аллах таалам жазалап мени жөнөтүп атат. Андан кийинки бөлүктө жана ошондой эле мурунку адамдар пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах таалам каршы чыгып дагы бир кылыктары, туура эмес кадамдары, сөздөрү бул баштарына жеткен жакшылыктарды Аллахка арнабай, Аллахка таандык кылбай, башка бир нерсеге таандык кылгандыгы болгон. Аллах тааламдын жакшылыктарын билип туруп, бул Аллахтан экенин билип туруп, бирок ошону четке кагып, кайтарып таңгандар. Бул дагы ушу жахилиянын амалдарынан болгон. Жакшылыкты билет Аллахтан экен. Ошо Аллахтан келген экен билет, аны кайрадан кайтарып четке кырып. Ошондой доордо көпчүлүгү капырлардан болушту. Мисалы, Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам канча деген пайгамбарлар келди. Китептер түштү Аллахтан. Бул эң чоң жакшылык да адам баласына. Эң чоң жакшылык. Адамга баа жеткис эң чоң сен үчүн Кудайдан берген эмне жакшылык десе, бул Аллах таалам өзүн тааныткандыгы да, пайгамбарлар жибергендиги да, Аллах асмандан түшүргөн китеби да, ушул акыйкат менен жалганды айырмалап калгандыгыбыз. Бирок ошондой болсо канча деген адамдар муну жакшылыкты билип туруп, пайгамбар экенин билип туруп, кээ бирлер көкпеттенип, өжөрлөнүп, ичи тар болуп, текеберленип, пайгамбарды мойнуна албай ээрчебей кетти да. Аллах сактасын. Керек болсо билесиздер, Меккенин мушриктери кээде жашынып отуруп алып, бири-бирине мойун алышкан да. Ай, бул Мухаммад Абдулланын баласы. Билебиз да биз пайгамбарга чейин 40 жашына чейин бир да калп айтпаган, аманаттарыбызды үйүнө сактап жүргөн адам, адамдарга калп айтпаган, Аллахка калп айтмак беле деп бири-бирине мойун алып, бирок эртесин эл эмне дейт, журт эмне дейт? Ушу Меккенин килт деген биздей байманаптары, башчылары бир өздөрүнөн чыккан жаш баланы ата тегин таштап, ата тегинде келаткан динин таштап ушуну ээрчип кетти деп айтат. Башка урууларга кеп кетпейби? Уят го, кой деп туруп кайра артка кайчкан. Чындыкты билип турса дагы. Бул жерде да Аллах таалам айтат, билет дейт, бул Аллахтан жакшылык экен, бирок аны четке какты дейт. Эй Мухаммад, биз билебиз, сенин көкүрөгүңдү тартып, сага капа келип атат алардын айткан сөздөр үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да кайгырган да, ушундай акыйкатты көрүп турса да эмнеге ээрчибейт булар депчи. Мухаммад билгин, чындыгында булар сени жалганга чыгарган жок. Бирок залымдар, булар көкпет өжөрлөр, текеберленип, Аллахтын аяттарын четке какышты дейт. Мындай чыкканда жакшылыкты четке какты да. Мындайча Аллахтын элчиси экенин билип туруп четке какышты. Адам баласына берилген жер бетинде эң чоң Аллахтын баа жеткис байлыгы, берген нематы, жакшылыгы бул Аллахтын элчиси да. Мына ушул нерсени жокко чыгарып, ишенбей, жалганчы, сыйкырчы, ата бабабыздан бери келаткан динибизди тебеледи, жок кылды, биз менен көрөшөйүн деп атат, жаңы динди алып келди деп отуруп, канчалар мушрик болуп, капыр болуп өтүп кетишти. Бул эң чоң Аллахтын нематын четке кагуунун эки түрү болсо, ошонун бир түрү ушул. Куранды, пайгамбарды четке кагуу, ыйманды четке кагуу. Кандай түрлүү түркү жол болсун, ар нерсени шылтайт. Меккенин мушриктери шылтагандай, салтын шылталады, адаттарын шылтоолоду, ата бабаларын шылтоолоду. Кече эле чыга калган дин, биз канча кылымдан бери келатканбыз, биз деген кыйын эл элек деп отуруп, капыр болуп өтүп кетишти, Аллах сактасын. Эки түрү болсо, экинчиси бул адамдын башына жеткен жакшылыктарды Аллахка таандык кылбай эмне дейт? Мисалы, азыр көрөсүздөр, кээ бирлер байып кеткен, кээ бирлер өтө эле ар кандай билимдерди алып, акылдуу болуп кеткендер. Анан сурайсыз да, сен муну мындай ийгиликке каяктан жеттиң десе, мындайды айтыш үчүн узак күндөр керек, түндөр керек, маңдай терим менен силер уктап жатканда мен кандай гана жерлерди баспай, эмнени гана эмгекти кылбадым. Ушул акылым менен, өзүмдүн зиректигим менен, маңдай терим менен, өзүмдүн күч кудуретим менен, парасатым менен жеңдим дейт. Бирок бир да сөз бул Аллах тааламдын жардамы экенин, Аллах тааламдын берип койгон экенин ооз калбайт, Аллах сактасын. Булар дагы ошо бир экинчи бөлүгүнөн. Адам мээнет кылат, аракет кылат, бирок канча деген адамдар бар, сенден да каттуу мээнет кылып, бирок жетпейт эч кандай андай ийгиликке. Каттуу мээнет кылып, тачка сүртүп өтүп кеткендер деле бар. Көмүр ташып, шахтанын ичинде чыкпай өтүп кеткендер бар, мээнет кылып деле. Аллах таалам сынап, бириге байлык берет, бирөөгө акыл берет, бирөөгө орто берет. Ошо мурунку капыр болуп кеткен адамдардын дагы бирден бир түшүнүгү, Карун, Фираун деген, мен деген капырлар дагы бирден бир адашып кеткенди. Эмне болгон? Булардын баардыгын мен өзүмдүн билимим менен алдым дейт. Мындай ийгиликтерге мен өзүмдүн кыраакылыгым менен, мен силерге караганда акылдуумун, силерге караганда мен кыйынмын, өзүмдүн тажрыйбам, өзүмдүн кесибим менен кылдым дейт туруп, Аллах тааламдын жакшылыктарын четке каккан. Аллах сактасын. Ошон үчүн кандай гана жакшылык болбосун, Аллах таалам
бул ийгилиги, Аллах Тааламдын жардамы биз эч нерсе эмеспиз. Субханалла, өтө алсызбыз. Тура албай калабыз, сүйлөй албай калабыз, колубузду көтөрө албай калабыз. Заматта азыр көрүп атабыз го. Инфаркт, инсульт, не деген кана оорунун түрлөрү чыкпады. Ошон үчүн бүт ийгиликке жетсеңиз, кандай нерсе болсо дагы Аллахтын жардамы менен, ийгилиги менен, ырайымы менен болуп атат. Менде жок эч нерсе деп адам жалынып жалбарып туруш керек. О, маңдай териңиз жакшы, мээнетиңиз жакшы, себеп ал. Ошентип адам кантип өзүнүн көзүн май басып, Аллахты унутуп калган, өзү унутуп калат. Түшүнүктүү бул бөлүм Бул дагы ушинтип мына канча дегенде капыр болду, пайгамбарга каршы чыкты. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам 40 жашында Меккеде мен деген байларды, манаптарды, акылдуулар баарын топтоп чакырды да. Аллахтан мага вахий келди, мен силерге пайгамбар, элчи болдум. Могу кылганыңар туура эмес, кайткыла деп айтканда, ошентсе алар не деди? Жапжаш эле бала экен, жашы. Биз деген не бир нерселерди көрдүк. Бул жердин эң аксакалдары биз болсок, бул эмне деп атат? Ошондо биз бүттүк алып келген ата бабабыздын динибизди таштап салабызбы? Буттарды таштайбызбы? Ушуну ээрчийбизби деп текебеленди да. Өздөрүн кыйын тутту. Башына келген бул жакшылыкты Аллах Таалам жиберди да пайгамбарды. Ошол жакшылыкты тааныбай четке какты да капыр болду. Аллах сактасын. Ошон үчүн кээде адамга сиз деле жашоодо кандай бир чоң ийгиликтерге жетишиңиз мүмкүн. Жашыңыз бирөө 50-де, бирөө 60-та, бирөө 70-те. Сизден жаш эле бирөө намазга окуп келип, сиз билбеген бир маалыматты алып келип калса, бой көтөрбөңүз антип. Мен ушунча тажрыйба менен жүрүп, жашым 70-ке келип, 80-ге келип, сен 20 жашта эмнени билип койсуң? Муну мага үйрөтүп айткандай. Кээде жаш өткөн сайын динди толук түшүнүп калгандай түшүнүп алат да, Алла сактасын. Же байлыгы көп болуп кетсе, мене динди түшүнүп алгандай сүйлөйт. Айрымдары байлыгына таянат, кээ бирөө таанымалдыгына, кээ бирлери болсо башка бир кесиптин ээси болуп калат, өтө мыкты билет ошол кесипте. Адамдар көкөлөтсө, акыры болуп динден сүйлөп баштайт. Бул жактан ийгилик тапсам, мен бүт жака башым сала берсем, мен ийгиликтүү адам экенимди ойлоп калат. Мына ошентип өзүндөгү Аллахтан берилип койгон немат четке кагдырып, кантип адашып кеткенин сезбей калат адам. Акыркы бөлүмдө Аллахтын аяттарына, Аллахтын аламаттарына, белгилерине баш ийбөө, ошол да кайталанып келаткан нерселер. Тооратка каршы чыкты, ошол доордо Инжилге чыкты, Забурга чыкты, андан кийинки акыркы Куранга каршы чыкты. Аллахтан түшкөн аяттарга тоң моюндук кылып, аны четке каккандар. Инналлазина каддабу би аятина вастакбару анха деп Алла Таалам текеберлик кылып биздин аяттарыбызды жалганга чыгаргандар дейт. Аларга бейиштин эшиктери, асман эшиктери ачылбайт дейт. Валлазина кафару би аятиллахи ва лиқаи. Жана ушулар капыр болушту, Аллахтын аяттарын четке каккандар. Жана жолугушууну дагы четке каккандар. Алар чындыгында менин ырайыман үмүт үздү деген. Капырлардын чоң белгилерин ушул Аллахтан келген аяттарга ишенбейт да. Жомок катары көрөт аны, каршы чыгат акылдары менен, бузук акылдары менен. Жалганга окшоштурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да Аллах Тааламдын бир жөнөткөн пайгамбары, элчиси. Мына ушуну да жокко чыгарды. Жана бунун азыркы биздеги абалга кандай окшоштуктары бар? Мурунку доордогу адамдар мейли Аллахтан аяттарына каршы чыгып капыр болуптур. Дагы бизге кандай коркунуч бар деди? Бизге Аллахтын дагы экинчи чоң аяттарынан бул Аллахтын элчиси бизге жөнөткөн. Ушуга баш ий, моюнсун, мунун сөзүнө эч ким сөзүн өйдө койбо, ушул сенин жол башчың болсун деп берди да Аллахтын элчиси. Мухаммад Расулулла деген ушул. Мен бул Мухаммадты атаман да, апаман да, жаныман да, адамдардын арасынан эң сүйүктүү, Аллахтан кийинки эле көрөгөн менин жол башчым деп мусулман адам динге кирет. Мухаммад Расулулла деп. Ишенем, ынанам, моюнсунам, аткарам, ушуну ээрчийм, мунун сөзүнө кимдин сөзү каршы келсе, аны таштайм сөзүн деп келди да. Бирок мурунку караңгылык доордо Аллахтын аяттарын четке каккандай эле, бүгүнкү күндө да кимде ким пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерин өзүнүн мен мынча окуп койдум, мен илимпоздум, кыймын деп кээ бирлер хадистерге каршы чыгышы мүмкүн. Мен ойчулмун, мен илимпоздмун, мен академикмин, мен өтө акылдуумун деп алат дагы. Кээ бир хадистер анын акылына сыйбаса, аны жалганга чыгарат. Кадимки мурунку акылдуулармын дегендер Аллахтын аяттарын жалганга чыгаргандай. Ошон үчүн биз бул нерседен Аллах сактасын сак болуш керек. Миң окусаң да, миң акылдуу болсоң дагы, пайгамбардан келген хадисти миң жетпесе, аны илимдүүлөрдөн сураш керек, түшүнбөсөк. Бирок аны түшүнбөгөнүм, мен аны жокко чыгарам деп кирбеш керек. Биз ишенебиз, ынанабыз, акылыбыз жетпесе дагы.
Себеби бул хак. Пайгамбар абадан алып сүйлөйт, Аллахтан келген баян кабар менен сүйлөйт. Эч кандай жалган келбейт Аллахтын китебинен да, пайгамбар алейхиссалату вассаламдан да. Даанышман Аллахтан, мактоого арзыган, татыктуу болгон Аллахтан түшкөн аят белгилер мунун баардыгы. Мейли аят болсун, хадис болсун. Ал нерсеге эч кандай күмөн, шек болбош керек. Жамандыкты үйрөнөм, эмне үчүн сак болоюн? Жакшылыкты үйрөнөм, эмне үчүн ошол нерсени эргешип аткарайын? Ушул мурунку доордогу кылган ката кемчиликтери кайрадан түшүп калбайлыбыз деп. Эки жол менен түшөт дедик. Бири же билбей түшөт, экинчиси же жүрөгүбүздү булгап, жанагынтип текеберчилик менен же капырчылык менен, түрлүү түркүн жүрөк оору менен адамды жүрөк бузула турган болсо, ал адам өзүн өзү башкара албай калат дагы. Капырчылык менен, бузукулук менен, надандык менен, караңгылык менен сыналат дагы. Жалганды коргоп, колдоп өтүп кетет, Алла сактасын. Ошон үчүн дайыма биз өзүбүздү илим алууга умтулуп, жүрөгүбүздү тазартууга, адеп акылактарыбызды оңдоого умтулганыбыз дагы ошол. Адеп акылак бузулса, жүрөк бузулат, жүрөк бузулгандан кийин болду, тил бузулат, тил бузулганда капыр сөздү да сүйлөйт. Нири гана нерсе чыкпайт адамдан, Алла сактасын.